Арыбаңыздар, бул жума тозокко жол ачылгансыды. Бул сөз меники эмес, бирок окуя ороюн толук ачып берет. 20дан ашуун жарандык активист, саясатчылар, блогерлер тинтүүгө алынып, камакка алынышты. Болгондо да баарыбызга дем алыш күнү. Вы сначала покажите документ. Атайдын баарын неметодо. Чыккан аргументтер, пикирлерден эч качан тайбайбыз. Бала, темперават кыргыздыкы, темперават кыргыздыкы калыш керек. Мен булардын тамагын токпойм деп айтып келесем. Должен адвокатка кириспейм, адвокат болсун. Мыйзам чейинде жашаган адамдарбыз. Апа. Телефон беребиз. Бардығына массалык башаламандык уюштурган деген айып тагылды. Бирок тинтүү учурунда эч кандай далил табылбады. Болгону митинг, нааразылык акцияны уюштуруу сөз болуптур. А негизинен бул кылмыш эмес, баш мыйзамдагы баарыбыздын укук. Почему наша власть все время бывает продажной? Почему все время выбираем продажную власть? Поэтому сейчас один момент. Все масштабный митинг. Башка менин мисалын дестек бөлөдө салды. Келиңиздер, бул көз ирмемге кайтадан үңүлөлү. Один момент. Все масштабный митинг. Адис эмес кишинин көзүнө деле монтаждалганы, чапталганы көрүнүп эле турат. Айтор эптемей. Один момент. Все масштабный митинг. Бул жерде жазылып алынган үндөр сотто далил болорун эч ким мойнуна албады. Бирок мамлекеттик каналдар муну ким монтаждаганына карабай жарыялады. Көңүл бурсак, адаттагы ушак, кутумчулук, жалган жаладан бөлөк эч нерсе жок. Один момент. Все масштабный митинг. Көңүл бурсак, адаттагы ушак, кутумчулук, жалган жаладан бөлөк эч нерсе жок. Бунун баары азыркы бийликтин кулк мүнөзү. Эми кайсы сөз зыяндуу, кайсы сөз зыянсыз экенин бир кездеги Ташиевдин айтканына салыштырып көрөлүчү. Керек болсо, Чыңгыз хан өзүнүн 17 баласы менен бийликти алып койгон. Мына, эмне үчүн биз бул жерге 10 000 адамды топтойбуз деп күтүшүбүз керек экен? Эмне үчүн биз бул жерге 20 000 адамды топтойбуз, анан бийлик алабыз деп күтүшүбүз керек экен? Андай эмес. Керек болсо, кана 20 чыгабы? Мени менен башка азыр барып туруп бийликти алабыз. Мына, бул жерде бийликти басып алууга чакырык белгиси бар десек болот. Бирок, жекшембиде кармалгандарды массалык башаламандык уюштурду деп камакка алышканы кызык. 278 статьяны окуйлу. 278 берене массалык башаламандык, күч колдонуу, талкалоо, өрт коюу, мүлктү жок кылуу, ок атуучу куралдарды, жардыргыч заттарды же жардыргыч түзүлүштөрдү колдонуу менен коштолгон массалык башаламандыктарды уюштуруу же бийлик өкүлүнө куралдуу каршылык көрсөтүү. Кана ошонун бири. Күч колдонуу, талкалоо, өрт коюу, мүлктү жок кылуу, ок атуучу куралдарды, жардыргыч заттарды же жардыргыч түзүлүштөрдү колдонуу болдубу? Жок. Тек ооз ачкандардын тилин тишке каттыруу, бийликтин каалоосу. Тутулгандардын баары же Кемпир-Абадты коргоо комитетине тиешелүү, же суу сактагычтын берилишине каршы чыккандар. Тутулгандардын баары же Кемпир-Абадты коргоо комитетине тиешелүү, же суу сактагычтын берилишине каршы чыккандар. Андан аркы окуяда Маданият министрлиги аркылуу Азаттык сайты Кыргызстанда 2 айга жабылды. А бул жерде Азаттыктын жабылуу алдындагы акыркы берүүсү. Кыргызстан менен Өзбекстан жер алмаш аркылуу чегараны биротоло чечүү аракетин көрүүдө. Кыргыз бийлиги коңшу өлкөдөн 19 000 гектардан ашуун жер алып, ордуна өзгөндөгү Кемпир-Абад суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар жерди бере турганын ачык жарыялады. Талаштуу келишимде Кыргызстан канча жеринен ажырап каларын көрүүгө мүмкүн. Бул башталыш гана. Сөзсүз көрүңүздөр муну. Шилтемеси ылдыйда. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин жасап жаткан ишибизге сиз да жардам бере аласыз. Ал үчүн Patreon аркылуу биздин командага каражат жиберсеңиз болот. Улантабыз. Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча келишим тууралуу кыстырма.
Эң кокуyu протоколду көрбөдүк. Муну Жапаров Ташиевдин сөздөрүнөн эле баамдасак болот. Себеби Садыр Жапаровдун соңку билдирүүсүнөн баары айдын ачык болуп калды. Эми тарыхый архивдик кагаздарга таянсак, 1965 жылы плотинаны өзбек тарап курган. Биз бир тыйын акча салган эмеспиз. Суу басып калган жерибиз үчүн ошол эле 1965 жылы 4127 гектар жерди чек аралаш жерлерден Баткенден, Оштон, Жалалабадтан кылып өзбектер өз жерлерин беришкен. Ошондо азыркы суу басып жаткан 4127 гектар жер ошол мезгилде эле өзбектерге өтүп жатпайбы? Чагымчылдар биз бүгүн берип жаткандай кылып кыйкырып жатышат. Биз кыргыз тарап ал жерлерди үй салып, талаачылык кылып азыркыга чейин иштетип келе жатабыз. Буга архивдик документтер күбө. Демек, Кыргызстандын эл башчысы Кемпирабад суу сактагычы Өзбекстандыкы деген жыйынтыкка келсе керек. Эми Кемпирабадты курууда баардык келишимдердин түз катышуучусу бул тууралуу эмне дегенин окуйлу. Турдакун Усубалиев СССР тушунда Кыргызстанды 24 жыл башкарганы баарыбызга дайын. Анын 2004 жылы «Суу алтындан кымбат» аттуу китеби жарык көргөн. Турдакун Усубалиев 1961-1985 жылдары Кыргызстанды башкарып турган. Өзгөн районунун Анжиян суу сактагычына тийиштүү суу баскан 5000 гектардан ашык асыл жерлер Кыргызстандын аймагы болуп саналып келген. Андыктан бул аймак Өзбекстандыкы деген сөз да жок. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин да, СССР Жогорку Советинин да мыйзам актылары жок, болгон демес. Болушу мүмкүн эмес эле. Тек гана Кыргызстан аймагына жакын коңшулаш катары өз ара жардамдашуунун негизинде гана Өзбекстандын муктаждыктары үчүн суу сактагыч курулган. Муну болгону бийликчил троллдор менен президент өзү манипуляция кылып, карандай калпты ышкыртып, элдин көзүн будамайлаганы десек болот. Турдакун Усубалиевдин китебинде Кемпирабад суу сактагычынын курулушу боюнча документтер турат. Алардын биринде да алмаштыруу тууралуу сөз жок, компенсация гана бар. Компенсация – зыяндын ордун толтуруу. Демек, мурда Өзбекстанга жер берилбегени анык экенин билдик. Өзбекстан бизге жерди компенсация катары өткөрүптүр. А бийлик Өзбекстанга жердин кайсы бөлүгүн берер болгонун көрөлү. Ташиевдин айтымында Өзбекстанга Кемпирабадтын 900 горизонтал менен берерин айтты. Биз канча жер берип жатканыбызды көрүү үчүн Күйгиздин жардамы менен атайын 900 горизонталды сызыктаттык. Эмнени көрдүк? 900 горизонталь Кызыл Октябрь, Правда, Алга айылдарынын так жанынан өтөт экен. Түндүк тараптан болсо Өзбекстандын чегарасы Ана Кызыл, Кызыл Арман айылдарына туура келет. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев протоколдун өзүн көрсөткүсү да жок. Анан калса дагы бир келишим болоруна ишендирүүдө. Анда да Өзбекстан тосмо куруп же чегара тилкелерин орнотпого милдеттенме алып, Кара Суу районуна суу өз билемдик менен өчүрбөйт имиш. Ошол эле учурда Өзбекстан Кемпирабад суу сактагычын курууда кол коюлган келишимди аткарбаптыр. Мун үчүн Турдакун Усубалиевдин эскерүүлөрүнө кайрылалы. Тилекке каршы Өзбекстандын мурдагы жетекчилери Кыргызстандын алдында өз милдеттерин аткарбаганын айта кетүүгө тийишпиз. Анжиян ГЭСин куруу боюнча республикалар аралык келишимге кол коюлгандан бери 26 жыл ичинде Кампирабад каналы да, Сок суу сактагычы да, Сол жээк да курулган эмес. Жыйынтыгында Ош облусунда 25 000 гектардан ашык жер суусуз калган. Макул, Кемпирабадтын жерин 19 000 гектар жерге алмаштырылганы укмуш келишим болсо, анда эмнеге чачыбызды үрпөйткөн тозок жолу тооруп турат? Анда активисттерди камап, сайттарды жаап, коомду ушунча дүрбөтүп, боз үйлөрдү талкалап, калп айтуунун кереги бар беле? Протоколду эмне мынча жашырып жабышат? Эгер
Эки өлкө ортосундагы келишим анчалык эле шектүү болбосо, анда дипломатиялык жетишкендиктерин элге көрсөтүшпөйбү? Антмек Тургай документтерди депутаттарга да көрсөтүшпөгөнүндө эмне мандем бар? Бийлик эмнеден коркуп жатат? Сиздер менен Болот Темиров болду. Биздин каналга катталыңыздар.